Сопротивление, камера турат бияқта. Мен журналга чапып атамын. Кылмыш кырсык окуяларын, мыйзамсыз фактыларды жана жол кыймылдарындагы ар кандай чуулуу жагдайларды чагылдырган эфирде телегүзөт программасы. Бул чыгарылышта мас абалында милиция жана жеке күзөт кызматкерлерине баш бербей чуу салган суулар тууралуу айтып беребиз. Бетін тартып ба бұл. Çoğunuz beri қарап қой. Бері қарап қой. Жүзеки кызматына шаарыбыздагы түнкү эс алуу жайларынын биринде чуу салып жаткан кыздар тууралуу билдирүү түшүп, айтылган дарекке барганда төмөндөгүдөй окуя орун алды. Астына отырам. Астына? Русия. Ач қойшы мұны. Ой да olmuyor. Эме, видеолар бар, силерге қош қойсақ болады? О, бұл досалар бергіле бар. Форманы айырыңыз, соңыз. Тепкілі отырай. Как он имеет право говорить, как он имеет право, как он имеет право, говорю, как он имеет мен көзіме. Болды. Айырыңыз, формаларды. Право мен көзіме чашқаға, сен сотрудник. Көзіме. Баш бербей көзүнө көрүнгөн жанды сөгүп, жеп ичкен тамагынын акчасын төлөбөй жаткан кыздарды эс алуу жайды кайтарган күзөтчүлөр сыртка чыгаруу аракетин кылышкан. Бирок кыздар жаалданып, чыр чыгарууну уланта беришкен. У нас сегодня Кадырбаева, Мирим, Кадырбаева, Мирим, Арыпаевна. Кадырбаева, Мирим, Кадырбаевна, Нарынка, Албашудова. Говорю. Тараптарды инспекторлар жакынкы бөлүмгө алып келишти. Бирок кыздардын бири такыр эле баш бербей, бөлүмгө кирбей жаткан. Аны бир топ күткөн кызматкерлер аргасыз көтөрүп кирүүгө мажбур болушту. Бул жайдан тергөөчүдөн кыздардын саламаттыгын жана мас соосун тактоо максатында наркология борборуна багыттама берилди. Бирок бул сулуу жолду катар туш келди тээп, анча-мынча жазабуза инспекторлор дагы муштап жатты. Плевать, отпусти. Отпусти, говорю. Алды екен, алды, темір эшикти кыласың. Алды темір эшик, темір. Подушка сатып ал. Тартып қойсың оны. Бетін ашып қой. Ашпай. Ашып қой. Жаңа актриса болып тұрдың камераға. Мамина да ойлайсың. Позовите! Подругу позовите! Позовите ее! Позовите ее! Говорит, позови ее!
Кулап кетеби деп атам. Sen betini bilemezsin. Адил қолынан қырып отыр. İşte. Hayır. Побои останутся. Побои останутся. Ey, сопротивление, камера тұрады bu жақта. Мен журналға чапқылап отырмын. Потом побои останутся, знаешь, от тебя? Друзья, завтра кингер. Бар жоға еш бар. Я, а мы жол плакал. Трогай. Бәлки күнелмес емес. Ey, алар вообще да қалып қалған империяда. А не алып келген жоқсың а? Не алып келген Алар ровды да, арыз Қана жасады. меқа келсін, чоғыча жазауыз. Алар арыз жасады. Бул да жерде жешет. Потом какой номер? Квартира 90. Наркология. Жюречка, как ты имеешь так разговаривать с человеком, который привезли в этот наркологию? Кого? Нас? А мне жүрді отасың ешкім. Мен сестрой жүрді отасың. Как ты имеешь право? Жүрі десең жүрі дей бересің. На месяц дайын дейсің бе? Açıklayın, ölüyorum diye. Наркология борбору бул жактан медайымдар кыздарды кыйынчылыгы жок эле наркологиялык текшерүүдөн өткөрүштү. Ал эми алар чыгарган тыянак менен инспекторлор кыздарды тергөө бөлүмүнө алып келип өткөрүп беришти. Мындан аркы иш аракеттин бардыгын тергөөчү чечет. Нарын шаары 2021 жылдын 6 февраль күндүн кечи. Болжол менен кечки саат 20:30 чамасы. Шашылыш жүргөн автоунаанын тормоз педалинин басылышына катарлаш атылган октун үнү жаңырды. Нарын оғыды Жұрмат Керимов. Түшінікті, азы жіберебіз мінеке. Тезінен ныктам тергөө тобу. Нарын шаары Московский аймагында ок атуу боюнча маалымат түштү. Тынч жаткан кала сыртындагы жашоочулар дүрбөлөңгө түшүп, милиция бөлүмүнө дагы билдирүү болду. Телефондун үнү шыңгыра арзамат, бөлүм ичинде ыкчам топ үчүн буйрук жаңырды. Себеби белгисиз жарандар Нарын шаарындагы Москва аталышындагы аймактан бир адамды атып кеткендиги тууралуу билдирүү келип түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган учурда Нарын шаарынын Московский аймагынан 1990 жылы туулган жаранды атып кеткендиги аныкталып, ал жаран ооруканага жетпей каза болгондугу аныкталган. Бул боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реесине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 130-беренеси менен каттоого алынып, тергөө иштери жүргүзүлгөн. Московскийден Кочкорду көздөй кетти. Бул окуя боюнча тийиштүү соттук медициналык экспертизалар дайындалган жана тез аранын ичинде криминалдык милиция кызматкерлеринин ыкчам кызматкерлери тарабынан шектүүлөрдүн өздүгүн тактоо жана кармоо боюнча ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүп, шаардын кирип чыгуучу жолдорунун бардыгы бөгөлүп, кылмышка шектүүлөрдүн изин сугутпай кармоо операциясы башталган. Мындай ыкма кылмышка шектүүлөрдү табуунун бирден бир чоң максаты болуп эсептелинет. Дээрлик Нарын шаары боюнча 10го жакын дал ушундай өңүттө блокпосттор коюлган.
Натыйжада шектүүлөр шаардан эч жакка чыга албастыгын, кечпи эртеби кармаларын билгендей өздөрү милиция бөлүмүнө келип багынууга аргасыз болушту. Окуяга шектүү катары мурда бир нече жолу соттолгон. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнө кылмыш иши ачылды. Ал Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турган. Нарын шаарынын тургуну 1996 жылы туулган жаран экендиги аныкталган. Ошондой эле кылмыш ишине тиешеси бар автоунаанын айдоочусу Нарын шаарынын тургуну 1997 жылы туулган жаран экендиги аныкталып, кылмыш курамына киргизилген.